Бүгүнкү күндө өлкө аймагында мамлекеттин келечеги аталган жаштар үчүн, алардын ден соолуктары үчүн бир катар иштер аткарылып келет. Ал эми алардын катарында түрдүү уюмдар менен дагы жасалып жаткан иштер арбын. Агахан фондунун демилгеси менен Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасы коомдук фонду ден соолук жана тамактануу программасынын алкагында иш алып барат. Алыскы Ала Бука районундагы Төрөгелди Балтагулов атындагы мектепте иш алып барышты. Бул комитет жылдын башынан өзүнүн активдүү ишин баштаган, жылдык иш пландар түзүлгөн. Жылдык иш пландын негизинде бардык иш чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө биз 5-класстардын окуучуларына таза колдор боюнча иш чара өткөрүп, аларга маалыматтарды бердик. Бул иш чарага Акнур командасы активдүү катышып, өздөрүнүн слайдтарын, программаларын, оюндарын көрсөтүп өтүштү. Ошондой эле биздин мектепте 15 күндүк акция жарыя кылганбыз. Бул акциябыз зордук зомбулуктун алдын алуу жана зордук зомбулукка каршыбыз деген акцияда. Агахан коомдук фонду Ала Бука районунда 2021 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул аралыкта мектептеги окуучулар үчүн атайын ден соолук кабинеттери дагы түзүлүп, фонд тарабынан керектүү жабдыктар коюлган. Биздин мектеп 2021 жылдан бери Агахан фонду менен биргеликте иш алып барып келебиз. Өзүңүздөр көргөндөй, мына мед кабинет ачылган, атайын жабдуулар менен жабдылган, бир медайым иш алып барат. Мектептин эң көйгөйлүү маселеси болгон ашканабызга вытяжка орнотуп беришкен. Андан сырткары 5 мугалим сергек жашоо образы, өспүрүмдөрдүн үй-бүлөдөгү ордуу деген темаларда окуулардан өтүп сертификат алып келишкен. Ошол 5 мугалим иш алып барат мектепте. Окуучулардан дагы команда түзүлгөн, бир мугалим жетектейт. Ата-энелерге, окуучуларга ар кандай темадагы семинарларды өтүшүп иш алып барып келишет. Бул күнү Төрөгелди Балтагулов мектебинде таза кол аталышындагы иш чара өткөрүлдү. Мында окуучулар менен биргеликте дени сак жашоо, туура тамактануу боюнча түшүндүрмөлөрдү беришти. Колду кантип жуу, кайсы учурда сөзсүз кол жуу зарылчылыгы керектиги айтылды. Мындан сырткары кол жуубай тамактануунун ден соолукка зыяндуулугу көрсөтүлдү. Так, представим, тут у нас красный цвет. Представим, что это мыло. Это у нас мыло. Мы сейчас дадим нашей Айбике немного мыла на руки. Еще побольше. И теперь, Рассказывай, Айбике, как ты моешь руки. покажи, как ты у нас моешь руки. Я мою руки в доме, когда я приду на улице. Буду мыть руки вот так. И хорошенько вот так вытерю вот здесь. Мен ушу биздин мектебибизде Төрөгелди Балтагулов мектебинин Акнур проектинин лидери болом. Өзү бул проектти биз былтыр эле баштадык. Негизи кечээ бизде Агахан фондунан карата тренинг болду. Ушу проекттерди кантип өткөзүшкө ошого даярдандык. Азыр бүгүнкү тренингибиз биз ушу чистые руки боюнча, то есть колду кантип жүрүү, гигиенаны кантип кармаш боюнча ушу тренингибиз болуп атат. Биздин проектибиз ушу негизи сергек жашоо боюнча карашты. Өзү ушу биз проект баштагандан бери канча нече проект өткөздүк. Кыздар күнү боюнча, зордук зомбулук боюнча, ошол бүгүнкү биздин темабыз чистые руки, колдун тазалыгы боюнча. Ребята все понимают, баарын түшүнөт. Ошондой эле балдардын сүрөт тартуудагы чеберчилиги бааланып, белектер берилди. Мектептин имаратында медициналык бөлмө ачылып, мында балдардын ден соолугу текшерилип, алгачкы жардам көрсөтүүгө шарт түзгөн. Аталган мектептин ашканасын оңдоп түзөөдөн өткөрүп берүү жагы дагы дал ушул Агахан фонду тарабынан каржыланган. Агахан фондунун демилгеси менен Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасынын алкагында коомдук фонду менен ден соолук жана тамактануу программасынын алкагында биз пилоттук мектептерди алганбыз. Пилоттук мектептер Жалал Абад областында 4 мектеп пилоттук катарында иш алып барышат. Алардын экөөсү Алапка районунда, экөөсү Акырсы районунда. Ошол Алапка районундагы Балтагулов номер 1 Балтагулов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин жамааты менен азыр таныштык. Бул
бул мектепте медициналык кабинет ачканга жардам бердик, колдоо көрсөттүк, медициналык кызматкер бул жерде иш алып барат толугу менен. Ошондой эле бул мектепте ден соолук комитеттери түзүлгөн. Бул ден соолук комитеттери Акнур командасы түзүлүп, ошол балдардын, өспүрүмдөрдүн ден соолугуна кам көрүү, ошондой эле колдоо көрсөтүү менен иш алып барышат. Бул мектептерде өспүрүмдөрдүн бакубаттуулугу багытында биз бул мектептен тандалган мугалимдерди окуудан өткөрдүк. Өспүрүмдөрдүн үй бүлөдө көрдүү, сергек жашоо мүнөзү темасында мугалимдер окуудан өткөрүлдү. 2021 жылдан бери иш алып барып келатат. 2024 жылы октябрь айында бул мектептин мектеп ден соолук комитеттеринин туруктуулугун камсыз кылуу максатында тренинг уюштурулду. 2 күндүк тренинг. 2 күндүк тренингде ошол ден соолук комитеттери, ата-энелер менен кошо мугалимдер окуудан өттү. Бул окуунун максаты ден соолук комитеттеринин туруктуулугун камсыз кылуу. Бул проект бүткөндөн кийин деле ден соолук комитеттери туруктуу, мындан кийин дагы иш алып баруусун камсыз кылуу максатында жүргүзүлгөн иш-чаралар булар. Ошондой эле Балтаков атындагы орто мектебини колдоо катарында тамактануучу жайында аба алмашуучу вытяжкасы иштебегендиктен тамактануучу жай өтө начар акыбалда болчу. Ошол кемчилик катарында таап, алардын тамактануучу жайы ремонттоодон өткөрүлдү. Долбоордун алкагында бул ар бир окуучулардын санын алып, ошол окуучулардын санына жараша биз сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруучу дептерлерди, рабочий тетрадь деп коебуз, иш дептерлерин таратканбыз. Ал иш дептерлер азыркы кезде билесиздер, мугалимдер үчүн сабактан тышкаркы окуу катарында ошол ден соолук багытында иш алып барышат. Ошол ден соолук багытында иш алып барганда иш дептерлерди колдонуу менен өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшөт. Бул дептерлерде QR код менен камтылган ар бир тема. Ошол QR коддо атайын видеороликтер менен камсыздалган. Видеороликтер Агахан фонду менен Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте тартылган роликтер. Ошондой эле бул мектепте өспүрүмдөрдүн үй бүлөдөгү орду темасында окутуулар өткөрүлдү. Бул окутуунун негизги пайдасы деп айтсак болот, бул ата-энелер менен биргеликте тыгыз иш алып баруу, өспүрүмдүн тарбиясы, өспүрүмдүн жүрүм-туруму боюнча ата-энелер менен бирге иш алып баруунун жолдорун, багыттарын атайын ролик темалар менен көрсөтүп бердик. Окуучулар жана ата-энелер мындан ошол өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөндү, мындан кийинки кадамдарды кандай жасаш керек, ошолор боюнча дагы билим алышып атат. Ала Бука районунун төрөт жана жандандыруу бөлүмүндө телемедицинаны уюштуруп, дарыгерлердин иштөө шарты ыңгайлаштырылууда. Мындай аракет жана каржылык колдоо ишин Агахан коомдук фонду иш жүзүнө ашырууда. Биздин Ала Бука жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүндө 24 төрөт орunu бар. Биз Ала Бука району эле эмес, биз райондор аралык болгон үчүн Ала Бука, Чаткал райондорун тейлейбиз. Биздин негизги кызматыбыз төрөт болгондуктан биздин төрөт бөлүмү күнү түнү дайыма жардамын элибизге көрсөтүп келет. Бизге ошондой эле Агахан менен кандай иштешип атканыбыз тууралуу айта кетсем, 2 жылдан бери Агахан фонду менен иштешип келебиз. Алар бизде семинарларды уюштурушту. Ошондой эле биздин кош бойлуулар жаткан бөлүмдө санузелди капиталдык ремонттон өткөрүп беришти. Өтө жакшы деңгээлде биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле телемедицина боюнча бизге атайын веб-камералар коюлду. Бул деген биздин өтө алыскы участокторубуз, Көкташ, Көксерек деген, алар бизден почти 200 километр аралыкта турат. Орун жеткирип келиш да өтө кыйын да. Ал үчүн жок дегенде бир 2 саат, 3 сааттык убакыт керек болот. Ошондой учурда эми оруну тияктан бияка алып, кош бойлуу аялдар тияктан бияктан алып
келгенден көрө могу телемедицина менен биз жакшы иштешип атабыз да. Күнү түнү консультацияны берди, дежурный врачтарыбыз болот, алар дагы консультация берет, мен өзүм да консультация берем. Консультация берип, кандай акыбалда бияка транспортировка кылыш керекпи же өздөрүндө караш керекпи, ошол көйгөйлөрдү чечип атабыз. Алаука жалпы дарыгерлик практика борбору мына 2020 жылдан бери Агахан фонду менен тыгыз кызматташтыкта келатабыз. Булар биздин ушу медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу максатында көптөгөн жардамдарды беришип атат. Жаңы курулуштарга курууга жардам берди. Көптөгөн медициналык жабдууларды алууга жардам берип, электрондук байланыштарды күчөтүүгө жардам беришип атат. Азыркы убакта мына бүгүнкү күндө телемедициналык байланыш боюнча иш алып баратабыз. Булардын жардамы менен, булар бизге компьютерлерди берилген. Бул компьютерлердин жардамы менен мына райондук оорукананын төрөт бөлүмүндө орнотулган жана реанимация бөлүмүндө орнотулган биздин компьютерлерибиз. Буларды орноткон максатыбыз алыскы структуралык бөлүмдөр деп коебуз. Бизге караган бөлүмдөр бар: Көкташ, Көксүрек, 1-Май, Аккоргон. Ушул жерден консультацияга муктаж болгон ооруларга ушул жерден түздөн-түз байланышып, аларга консультация берип, керектүү дары-дармектерди жана башка кеңештерди ала алышат да. Ушул максатта азыр иш жүргүзүп атабыз. Анан бул максаттын жакшы жери ооруларга да пайдалуу. Бизге дагы себеби убакытты коротпойбуз, убагында жардам берип, медициналык сапаттын жана көрсөткүчтөрүн оңдогонго чоң пайдасы бар да. Аталган коомдук фонд райондун аймагында телемедицинаны өнүктүрүү максатында Айрытам, Көксүрек, Көкташ, Аккоргон аймактарына заманбап веб камераларды сатып берген. Алардын ар бири 600 000 сомго бааланат. Аппараттын жардамы менен дарыгерлер аралыктан бейтаптын абалы боюнча кеп кеңештерди бере алышат. Софетпландан төрөдү, нормально 3 рот. Муж полы 3 кг 600 грамм. Райондун аймагында энелерди төрөткө даярдоо мектеби ачылган. Ал эми Балтагулов мектебинде медициналык бөлмө ачылган. Мындай демилгени жана каржылык колдоону Агахан фонду аткарууга алган. Мындан сырткары төрөт бөлүмүнүн ажатканасын жаңылап, ысык, муздак суу тутуму туташтырылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын толук аймактарын өнүктүрүү долбоорунун Агахан фонду демилгеси менен ден соолук жана тамактануу программасы 2021 жылдан бери ушул пилоттук медициналык мекеме катарында Алабука жалпы дарыгердик практика борбору менен иш алып барып келатабыз. Бул медициналык мекемеде биз медициналык кызматтарды жакшыртуу, калкка болгон көрсөтүлүп жаткан кызматтарды жеңилдетүү максатында иш алып барабыз. Ошондой эле репродуктивдик курактагы энелердин, ымыркайлардын ден соолугуна колдоо көрсөтүү, жакшыртуу максатында иштейбиз. Райондон алыс аралыкта жайгашкан структуралык бөлүмдөр менен райондук борбордогу дарыгерлерди байланыштыруу болуп эсептелет. Мындайча айтканда, структуралык бөлүмдөр район центринен 40 километрден 100-150 километрге чейинки алыскы аралыктарда жайгашкан. Бөлүмдөрдүн баардыгына веб-камера, компьютер, спикерфон, микрофон ошолордун баарысы орнотулган. Анын жардамы менен оор төрөт болушу мүмкүн, рай борбордон кеңеш алуу керек болуп калышы мүмкүн. Ошондо телефон менен эмес, ошол компьютердин жардамы менен түзмө-түз кеңеш алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай мүмкүнчүлүк ошол бейтаптын ошондой эле дарыгердин дагы ыңгайлуулугу, дарыгерге дагы жеңилдетүү
өтө жеңил болуп атат. Себеби бейтапты айылдан райборборго алып келип отурбастан ошол телеконсультация деп коебуз. Ошол телефон, компьютер аркылуу веб-камерадан консультациялар, кеңештерди алып, ошол андан ары дарылануусуна жакшы ыңгайлуулуктар түзөт. Ошондой эле дистанттык окуу бөлмөлөрү уюштурулду. Бул жалпы дарыгердик практика борборунда дистанттык окуу бөлмөсүндө 8 ноутбук, ошондой эле чоң экран орнотулган. Медициналык кызматтар алыскы аралыкта туруп эле өзүнүн иш ордунда туруп билимдерин өркүндөтүүгө, билимдерин жогорулатууга мүмкүнчүлүк алды дистанттык окуунун негизинде. Алар онлайн окуу менен өздөрү атайын ошол бөлмөгө барат дагы каалагандай окуусуна онлайн окуп өзүнүн деңгээлин, квалификациясын жогорулата алышат. Калк саламаттыгына кам көрүп, элеттеги элдердин жаркын жашоосуна салым кошкон Агахан фонду бул долбоорлор аркылуу райондун аймагына чоң инвестиция тартып, бул аралыкта алгылыктуу жумуштарды жасоого жетишти.